Коррупция бұл эмне? Бұл ақ эмгектенбей, оңой акча табуу да. Бұл мамлекеттин мүлкүнө кол салуу. Бұл болса жалпы биздин мындай айткандай коомдук мүлктү, коомдук каражатка кол салуу. Коррупция болгон жерде любой система чириге баштайт да. Система мындай айтканда чириген жерде мамлекет чирийт. Анан мен ойлоп атам, азыр ошо таза иштеп биз жаштарга үлгү болуш керекпиз да. Мындай жаңы жаштарга көрүш керек да. А то чынында караса эле баары эле урдап атат да. Баары эле оң жагыңда карасаң урдап атат, сол жагыңда карасаң урдап атат. Анан элдердин деле үмүтү өчөт да. Ошондуктан мен ойлоп атам да, эми мен жалгыз урдабай койсом эмне болот? Урдабай койсом болот да. Кээ бирлер ойлойт да, ушундай шанс келди, ушуну пайдалана албасаң андай сен жиндисиң депчи. Эми мен жалгыз бир жинди болоюн, мейличи. Байлыкты жыйбай эле коюн, чөнтөктөрүмдү урбай эле коюн да. Бирок канча деген, миң деген жаштарга үлгү болуп берейин деп атам да. Таштанды полигонда чындыгында эле мафия бар деп атасыз, туурабы? Мафия бар. Анан ушул боюнча мындай өлкө жетекчилигинде кабар бар деп ойлойсузбу? Жана сиз жакынкы күндөр эле ошол укук коргоо органдарына Таштанды полигонунда атайын бирөө жарымдар кандайдыр бир күчтөр өрттөп кетти деп арыз жаздыңыз. Ошонун ортосунда байланыш барбы? Мен силерге ачык айтайын. Бул азыр полигондо жүрүп аткан согуш бул тиги ак үйгө чейин жетти да. Ак үйгө чейин жетти. Кабарлары бар. Ар бири билет да. Бул эмкенде мисалы бул жерден мени биздин мэр Бактыбек Жапарович колдоп койду да. Мени шантаж кылды. Заявленияң жаз. Сени мунтебиз, тигинтебиз ачык эле айтты, каралайбыз депчи. Каралайбыз, сен баш көтөрө албай каласың депчи. Анан заявленияны жаз деп. Мен ошо заявленияны алып Бактыбек Жапаровичке кирдим. Ошондо кимдер жөнүндө сөз болуп жатат? Ачык эле кирип айттым да, мына мен заявлениямчы. Мага мен бул жерге бир тыйын бербей келгем, мына дедим мындай айткандачы. Анан Бактыбек Жапарович айтты, буну сен аткарыш керексиң депчи. Эмне качып атасың? Коркпо, туруштук бер, тур депчи. Анан кийин бул жерден чын айтканда көп сөздөрү мен ачык айта албайм да. Бирок баары билет да, ким жөнүндө сөз болуп аткан. Бул жерде өйдө жакта керек болсо ошо мусор мафиянын мындай башы, жаңы мафиянын башы ошо бийлик бутакта отурат да. Бийлик бутакта отурат, болгону ошол жаңы адамдарды ошо жанагында мен айтып атпайм, мен келгенде эле уже жаңы мафиянын үстүнө түштүм да. Акча жасайбыз, тигини кылабыз, мындай кылабыз, ошондой муниципалдык ишкананы бизнес кылабыз деди да. Мен алга жол берген жокмун. Эмнеге? Анткени мен жетекчимин. Ар бир нерсе ошо полигондо болуп аткан нерсеге мен жооп берем да. Укук коргоо органдар бул жерде маалымды алган, алар билет, иштеп атат да. Бул мен болсо мына өзүм азыр ачык айтканда мен корком, чын айткандачы. Үй бүлөм үчүн корком, өзүм үчүн корком. Бирок мунун баары тең уже далилденет да. Далилденет, укук коргоо органдары иштеп атат, баардыгы ачыкка чыгат. Эртедир кечтир. Бирок мен болсо ошол тиги бийликте отурган адамдарга ачык эле айттым. Токтоткула деп атам да. Токтоткула. Ал адамдар иштебейт ал жерге. Иштей турган укугу жок. Көп мыйзам бузуулар болду. Алып кеткиле тууганларды деп атам. Ал жерде тууган болсо эле баары ал ошол жерге киргизе берген болобу? Болбойт. Болбойт да. Мына айтканда бизди ушул күнгө чейин эмне алып келди? Туугандар алып келди да. Азыр өзгөрдүбү абал? Азыр абал өзгөрдү. Биздин азыр президентибиз, мен билем, даже туугандарын уккан жок. Ачык эле президентибиз айтты, эгерде менин туугандарым келишсе, мага ачык айткыла депчи. Чынында президенттин атын сатып, президенттин бир туугандарынын атын саткандар көп болуп атпайбы? Жакында эле мына 1 миллион 200 миң менен кармалбадыбы? Ошол президентибиздин туугандарынын атын сатыпчы. Анан мен өзүм ойлойм, азыр ушул жерге аябай чоң мага мындай басым болуп атат бүт жактанчы. Милиция органдарын дагы пайдаланды да, таныш жанагындай бул биздин система чирип калган экен да. Ошондой адамдар салып, жеке мындай максат мени сындырыш керек болуп атат да. Мени сындырып, жок кылып, бул жерден аренадан алып салыш керек да. Эмнеге? Анткени башка адам келсе, андай ийилип, ийкемдүү директорлор деле болгон экен. Буга чейин болгон экен, биз билебиз. Азыркы ошол жанагы эле проект боюнча, Европа банк проект боюнча деле канча азыр мындай айтканда мамлекетке каршы, мамлекетке зыян алып келген ошол проекттерге да кол коюлуп кеткен жерлер бар да.
А мен болсо ыңгайсыз болуп атам. Ыңгайсыз болуп атам, анткени алар менен отуруп алып табакташып, алар менен жешпесем, устукан бөлүшпөсөм. А бөлүшпөсөм алар да жебей калып атпайбы? Ооба, мен жеген жокмун. Алар да жебей калып атат. Алардын максаты жеш керек болуп атат. А жалпы мына президентибиздин, биздин мэрдин максаты завод куруш керек болуп атат. Октябрь революциясында алдыда жүрүп мен мага 4 ок жедим да, 4 ок тийди да, алдыда жүрүп. Биз мына чын айтканда ошо апрель революциясынан бери эле келатабыз да, ошодон бери эле мына баары эле ачык билет да. Мына 11 жыл болду. Бир да партиянын мүчөсү болгон жокмун. Бир да саясатчынын камчысын чапкан жокмун да. Жеке мен өзүм мындай айтканда оюм бар, өзүм пикирим бар дегендейчи, өзүмдүн мындай айткандай мнениям бар да. Ошо мнениям мен 11 жылдан бери келатам да. Күрөшүп эле келатабыз. Активист болуп эле келатабыз. Мага көп жолу подстава кылышты, жок нерселердин баарын моюма илишти. Жанагындай бүт каралады да. Мени азыр интернеттен эмне гана жамандарым барын айтпайт да. Бирок мен ойлойм, элдин алдында менин иштерим көрсөтөт да. Алардын айткан сөзү эмес, иштерим көрсөтүш керек да. Мына 11 жыл болду. 11 жыл болду эле активист болуп эле күрөшүп келатканбыз да. Бирок ушул жаңы бийлик бизге мүмкүнчүлүк берди да иштегенге. Мынаны кыска эле ошол бир 6 айдын ичинде мен ойлойм результат көрсөттүк депчи. Чоң эле результатты көрсөттүк. Жаңы жаштарга үлгү болуп биз чыгыш керекпиз. Мен чын айтайын да, мага ушул элимдин колдоосу мындай айтканда өйдөрөөк да. Кызматтан дагычы. Бул кызмат атадан калган эмес. Бүгүн бар, эртең жок, колдун кири деп коет да. Бүгүн отуруп атамбы, кызмат кылып атам да. Эртең башкача чечим чыгарса мен бияктан кетип калам. Бирок кетип калсам ушул элдин арасында момундай эркин жүргүм келет да. Мага коррупционер деген момундай чекеме мөөр кереги жок да. Мен ошол атамдан калган атым бар, чоң атамдан, ошо балдарыма ошо атымды калтыргым келет да. Болгондо эле чын айтканда муну мен миссия көрөм бул жумуштучу. Кудайдан түшкөн миссия. Керек болсо ишеним артса мындан да чоң иштерди кылып бергенге даярмын. Бирок бизге жаңы философия керек да. Жаңы адамдар керек. Болду, урдабайбыз. Жетет. Мамлекет асканын кырында турат. Мына Кытайдын карызы турат төлөнбөй. Азыр аны төлөй албай калсак, жерибизден айрылып калбайлы, мекенибиз жок калбайлы. Бирөөгө кул болбойлу, көзү карамда болуп калбайлы деген мындай айткандачы. Эми көчүп кеткенде мейли мен көчүп кетейин, мен тың экенмин. Канадага көчүп кетейин, Европага көчүп кетейин. Бирок эмени туугандарды кантабыз? Карып калган энемди таштап кетемби? Же колунда жок бир туугандарды таштап кетемби? Мен жыргап тети башка чет өлкөдө жашап атып, биякта бир туугандарым кыйналса, мен кантип жакшы жашайм? Ошондуктан мен мында көчүп кетпестен күрөшкөндө туура көрдүм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына биздин шаар ишеним артып, мага ишеним көрсөтүп атат. Болгону эле мен сизден колдоо сурайм да, колдоп бериңиз. Өзүңүз эрк көрсөтүп, жана мага мени талап жеп аткандарга өзүңүз тыюу салыңыз. Ошол жерге бөгөт коюңуз, сураныч. Эгерде ошондой колдоо көрсөтүп берсеңиз, ушул мусор проблемасын аягына чейин чыгарып чечкенге мен өзүм убада берем да. Ошо канча убакыт керек эми? Мага 3 ай эле керек. Көп кереги жок. Биз азыр убакыт жок чоюп 1-2 жыл чойгонго. Чечкиндүү адамдарга барыш керекпиз. Ошондо 3 айдын ичинде кандай иштерди аткарам деп жатасыз? 3 айдын ичинде тег задание жазабыз, жана раздельный сбор боюнча. Ал баягы өкмөттүн токтомуна кирген 30-33 пункт депчи. Ал жерде мындай нормативная правовая база азыр каралып атат. Биз болсо тег задание жазып туруп эле акча бар да биздечи, Европа банктын алкагында акча бар. Ошону эле тег задание кылып, видео көзөмөл тендер өткөрүп, видео көзөмөл коюп туруп, сорттой башташ керекпиз. Жанагы тамак аштын калдыктарын чыгарып кете турган атайын вакуумный машиналар бар. Астынан шорголоп эчтеке акпайт да. Ошондой машиналар менен тамак аштын калдыктарын алып кетиш керекпиз. Биогумус жасаган оборудованияны коюш керекпиз. Биогумус жасап туруп сата башташ керекпиз. Кредитти төлөш керекпиз. Болду. Негизи жашоодо андайдын баары оңой эле. Анда өзүбүз эле татаалдаштырабыз да. Жашоо чынында оңой да. Андай өтө оор болбойт. Өзүбүз эле проблема жок жерден проблема өзүбүз жасап алып эле, ойлонуштуруп өзүбүз эле таап алып эле проблема кыла беребиз да. Жашоо андай деле татаал эмес.